Элдик Дастан, Жаныш Байыш, Улук Тоқтаболот оğlunun атқаруысында. Жаныш Байыш 15 жылға хабарсыз кеткенден кейін ата-энеси турган Үзүр шаарына келип, ата-энесинин катын баласынын кайгызаарын көрүп, каары келип ак жолдар басты өлтүрөм деди. Байыш баатыр сабырдын түбү саралтын деген, сабыр кылуу керек. Андан көрө ак жолдар бастын маңдайына барып, салам берип, тоюна куттуу болсун айтып көрөлү. Эмне дээр экен деп, катын баласына ата-энесине билдирбей, ак жолдар бастын маңдайына дуана кепин кийинип алып, барып алып тоюна куттуу болсун айтып учурашып турганы. Assalamu aleykum asıldatqa xanımız, assalamu aleykum ак жолдар бас бегimiz, Жаныш менен Байыштын окунун атиди келигегиңиз, атка минип тез келдик, ак тоюңа кез келдик, ак жолдар бас эки ханы кайратың бар мингердик, жазылыптыр тырышың, жарашып тырырысың, Жаныштын жалгыз баласын өлтүргөнү турусуң, эмди кичеп өлтүрбөй өкүнүңөр курусун, бирге тирип алган соң кетирмек душмандар манын, хан болмоктон бек болсун, качыруу керек арбагын, өлтүрбөй тирип коем деп уят болуп калбагын, кезегиң келдиң эки бек, кармасаң мыктап кармагын, эртелеп басып өлтүргүн эр Жаныштын баласын, эжесин бириң аласың, энесин бириң аласың, бир өңөргө бир өңөр күйө болуп каласың, мындай сонун сулууну кайдан издеп табасың. Деп агырып турду эле, ошондо ак жолдар бас будуаналарым ырас айтат. Акыры өлтүрмөк болгон соң Баяманды эртере басып өлтүрүш керек деп, колунан сүйрөп келип, дегдеңдетип астырмакчы болуп жатат эле. Ошондо Байыш баатырдын кулдарына кайта каары келип, какшыктап айтып турган сөзү. Ак жолдар бас кулумсуң, ак караның мылга бас, арам ниет улумсуң, Баяманды өлтүрүп даңкың көпкө угулсун, жалгызынан ажырап, күмүш ай менен ай салкын, муңду жашка жуумсун, сагы окшогун арамды, калмакты кудай алабы, карадарга булунту басып көрчү баланы, хан тулкумсуз калабы, казанчы кулдар байкагын, өзүңө тиер залалы, ак жолдар бас байкагын, анығынан эмиң айтамын, арыстан келди булу балын шаар Үзүр каланын, атасы келди баланын, акыл менен ойлоп бил айтып турган саламын, андан көрө эки кул аманына тиле баланын, эси жок кулдар карагын, эси келди каланын, эмне киче билбейсиң, эки бектин кабарын, өдөнү жоктор билбедиң, көрсөтүп айткан саламын, күнөөсү жогун мындан бил, үйөрү келди баланын, Кытай менен урушуп, кыргын салып кеткен бек, кылчайдайын угулбай 15 жылга жеткен бек, карып кылдың калганын, хан болгонсуп чекчеңдеп, казанчы кулдар тойбодуң, казынасын казып жеп, калмак менен урушуп, хан төгүшүп кеткен бек, кабары жок да болгонго 15 жылга жеткен бек, ойрон кылдың калганынан, оңу жок кулдар чекчеңдеп, баласына тап койдуң, бардык мүлктү такыр жеп, карулуу болсоң күрөшүп, көрөйүмдү кулдарым, кабыргаңдын томдоруна сөгөйүмдү кулдарым, хан жигиңди оргуштап төгөйүмдү кулдарым, өткөнөч кеткен кегимди алайымды кулдарым, байкап көрүп таанып ал Байыштын келип турганын, гүл чыгарып өтүңдү жарайымды кулдарым, өлмөйүнчө атымды бактырайын кулдарым, өмүрүңдү ошентип сактылайын кулдарым, жансыз кулдар билбедиң Жаныштын келип ой калганын. Деп Байыш баатыр агырып турду. Ошондо ак жолдар бас будуаналарым ырас айтат. Акыры өлтүрмөк болгон соң баланы өлтүрүш керек деген ойлору бар эле. Бул дуаналардын агырып турганын угуп, ачуусу келип, каарданып, бул сасыган дуаналардын ажалы жеткен экен деп, кылычтарын сууруп алып, катуу жүгүрүп чаап таштамакчы болушту эле. Ошондо Байыш баатырдын алтын көкүлдөрү жайыла түштү.
Ошентип Эсоп чалкасынан кетип жыгылышкан экен. Жаныш менен Байыш ошентип такты тартып алып, атасын урканда хандык олутуна койду. Жаныш менен Байыш бек болуп, баатырлык кызматтарын кыргыз эли үчүн өтөгөн экен.